Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда 2-3 күндөн бери Кыргызстандын вертолеттору Африкадагы согуш жүрүп жаткан Сомали мамлекетине ижарага берилип кеткени тууралуу сөздөр жүрүүдө. Биз мына ушул тууралуу сөз кылуу үчүн мурдагы коргоо министри Абибулла Кудайбердиевди студиябызга чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Абибулла мырза, мына 2015-жылы Кыргызстандын 2 тиг учагы Африкадагы согуш жүрүп жаткан мамлекетке ижарага берилүү боюнча президенттин дагы кол койгон буйруктары чыкканы тууралуу кагаздар чыкты, депутат көтөрүп чыкты парламентте. Ошол контракт сиздин коргоо министри болуп турган учурда болгон экен да. Ошол контракт тууралуу айтып кетсеңиз, кандай контракт болгон, ким кол койгон, жана сиздин позицияңыз тууралуу. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул маселе боюнча чынында эле акыркы күндөрү өтө мындай сөздөр көбөйүп кетти деп айтсам болот. Ошол мезгилде 2014-жылы, 2015-жылы мен коргоо министри болуп турганмын. Бул вертолетторду арендага бериш үчүн маселелер 2013-жылдан бери көтөрүлүп келген. Ал Кыргыз Курал мамлекеттик ишканасында иштегендердин ошолордун мындай сунуштары менен көтөрүлүп келген экен. 2014-жылы июль айында Уганда мамлекетинен булар как ортомчу катары келишет, келип туруп Кыргызстанда вертолетторду инспекция өткөзүшөт. Ал инспекцияга коргоо министрлигинен эч кимди чакырбайт. Ал жерге ошо мамлекеттик ишкана Кыргыз Куралдан генералдык штабтын өкүлдөрүнөн катышып, ошол жерде инспекция өткөзүшөт дагы, вертолетторду карап, вертолетторду тандап, ошол жерден даярдык башталган. Ошо протоколдун негизинде генералдык штабтын өкүлдөрү атынан президентке, куралдуу күчтөрдүн баш кол башчысына сунушталат. Ошол вертолетторду арендага бериш керек. Андан ал жерден акча каражат таап туруп, ошол куралдуу күчтөрдүн жакшыртууга жумшайбыз деген аракеттер болгон. Ошол негизинде 2014-жылы 8-октябрда президенттин буйругу чыгат. Ал буйрукта айтылган, ошо биринчи пунктта ошо генералдык штабтын сунуштарын колдойм. Экинчи пунктта бул маселелерди чечүү үчүн, ар кандай иш-чараларды көрүү үчүн өкмөткө тапшырма берилген. Ошол буйрук чыккандан кийин өзү мындай процедура боюнча ал буйрук өкмөткө келиш керек болчу. Өкмөттөн албетте иш-чаралар көрүш керек болчу. Бирок анда болгон эмес. Буйрук чыккандан кийин мамлекеттик ишкана Кыргыз Курал мамлекеттик ишканасынын жетекчиси өзүнчө иш-чараларды алып барат. Генералдык штабтын өкүлдөрү менен. Ошол негизинде 3 декабрь 2014-жылы контрактка кол коюлат. Убакыт өтөт. Вертолетторду даярдай баштат. Ар кандай иш-чаралар көрүлөт. Мамлекеттик ишкана Кыргыз Курал бул өзү коргоо министрлигине баш ийет. Коргоо министрлигинин мындай структуралык ишканасы. Бирок ошого карабастан алар генералдык штабтын өкүлдөрүнө айтканын кылып, ошо контрактты түзүшөт. Мага коргоо министри катары 2015-жылы июль айында өкмөттүн долбоорун алып келишет. Мындай кол коюңуз деп. Мен ошондо өзүм биринчи жолу контрактты көрдүм. Бул 7 ай өткөндөн кийин. Контрактты барып окусам, ал жерде албетте контракт бул мыйзам бузууларын менен кол коюлган. Ага кол койгон ушу мамлекеттик ишкананын башчысы Кожогулов деген кол койгон. Ал өкмөттүн атынан кол коюп салган. Ага андай эч ким
ал туура эмес болгон. Анткени өкмөттүн атынан кол коюу үчүн өкмөттүн премьер-министрдин буйругу чыгыш керек болчу. Өзү практикада эл аралык мындай келишимдерге өзү министрликтин жетекчилери кол коюш керек болчу. Ага деле ушу өкмөттүн мындай уруксаты менен. Эң негизи контрактта ошо кол коюлган ошол негизги себеп болду. Экинчиси, ал жерде көрсөтүлгөн акча түшүүчү счеттор Кыргызстандын коргоо министрлигинин счеттору эмес, Бириккен Араб мамлекетиндеги бир фирманын счету болгон. Үчүнчү негизги маселе, бул жерде вертолетторду арендага алганда, вертолетторду ала турган арендаторлор, алар ар бир вертолетко чоң страховка төлөп, биздин Кыргызстандын банктарына страховка төлөп, анан алыш керек болчу. Өз процедура боюнча. Бирок жанагы мамлекеттин ишканасы, ишканасынын жетекчиси Кожогулов бул өзүн алган. То есть ошо мамлекеттик ишкана страховканы өзүбүз төлөйбүз дейт. Хотя мамлекеттик ишкананын андай акчасы болгон эмес. Ар бир вертолеттун баасы $1 миллион жакын. Ошондо 4 вертолетти өзүңүз эсептеп көрүңүз канча акча болмок. Ошол негизинде албетте мен мыйзам бузуулар бар экенин көрүп туруп, мен как коргоо министри катары мен кат жаздым. Өкмөт мүчөсү катары премьер-министрге кат жаздым, вице-премьер-министрге по безопасности Маматалиев Абдрахман Мадакимовичке. Айттым, ушундай контрактка кол коюлуптур. Мындай мыйзам бузуулар бар. Ушуга туура юридикалык баа бериңиз деп. Ошондой эле кат мен ГКНБнын жетекчисине жаздым. Бусурманкул Беркетовичке. Ошондой эле катты генералдык прокуратуранын башчысы Жолдубаева багыттадым. Ушундай мыйзам бузуулар бар экен. Юридикалык баа бергиле деп. Ошол негизинде генералдык прокуратурадан аскердик прокуратурага көзөмөлгө жиберилет. Аскердик прокуратура бардык иш-чараларды көрүп, анан өзүнчө жыйынтык чыгарат. Алар коргоо министрлигине кагаз жиберет. Бул контракттын баары мыйзам бузуулар менен кол коюлган жана өзүнүн өкүлдүк милдеттерин ашып жапкандык болот деген негизинде. Ошол маалыматтын негизинде мен команда бердим. Уганда мамлекетине жеткизүү үчүн бул контракт бузулат, туура эмес түзүлгөн деген маалыматтарды биз жибергенбиз. Жана Кыргыз куралынын жетекчиси Кожогулов деп калдыңыз. Кожогулов бул контрактты түзүүнүн башында өзү эле турганбы же башка адамдар турганбы? Ошол эле учурда президент Атамбаевдин, анын аппарат башчысынын орун басары Сапар Исаковдун каттары, алардын аттары да каталып жатат да. Бул маселелер боюнча коргоо кеңешинде жыйындар өткөн. Ал жыйындарга да коргоо министринин эч ким чакырган эмес. Ал жерге генералдык штабтын өкүлдөрүн, МИДтин өкүлдөрүн, башка министрликтин өкүлдөрүн чакырып, коргоо кеңеши президенттин алдында өткөн, Эми коргоо кеңеши президентке баш этти. Андан сырткары Сапар Исаков да жыйындарды өткөзгөн. Мен өзүм ал жерге катышканмын. Ал жерде мен өзүмдүн мнениямды айтканмын. Жазуу түрүндө бергенмин. Что контракт мыйзам бузуулар менен түзүлгөн. Буну жиберсек болбойт дегенмин. Эген негизи контрактты бузуунун негизи ошол жанагы аскер прокуратурасынан келген маалыматтын негизинде болду. Андан кийин мен Кыргыз курал жетекчисин жумуштан алдым. Өзүнүн мыйзам бузгандыгы үчүн, контрактты туура эмес түзгөндүгү үчүн жана өзүнүн милдетин так аткарбагандыгы үчүн.
Бирок тилекке каршы биз жумуштан кеткенден кийин мен октябрда 12 октябрда жумуштан кеттим. Но негизги себеби мен ойлойм ушул вертолеттордун кесепети менен кетти деп айтсам болот да. Ошо мен кеткенден кийин Кыргыз Куралдын жетекчиси, мурдагы жетекчисин кайра алып келишип, ушул контрактты кайрадан жандандырууга булар аракетти көрүштү. Андан кийин бул контракттын келечеги эмне болду андан кийин? Албетте биз жана контрактты бузгандан кийин бул вертолеттор эч жака кеткен жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда турат. Бирок бүт контракттарга кол коюлган. Андан сырткары ошо вертолетторду даярдаганга командировочный расходдор болгон. Бул көп мындай акчалар кеткен деп айтсам болот да. Сиз айтып калдыңыз, кызматтан кетүүмдүн негизги себеби ушул вертолет боюнча позициям депчи. Анан ушул кызматтан кеткенден кийин иш козголду эле сизгечи. Ал ошол иш козголуу боюнча дагы ушундан улам болду деп ойлойсузбу? Мындай өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, как раз 4 октябрда жогорку кеңешке шайлоо бүткөн болчу. Как раз 12 октябрь, где-то 15 октябрда өкмөт отставкага кеткен. То есть 2-3 күн мурун мени жумуштан алып атышпа. Эгерде бул маселе болбогондо мен деле өкмөттүн курамы менен эле кетип, кайра келбесем деле болмок. Мен бул кызмат үчүн, мисалы үчүн, мен кармаган жокмун. Мага айткан болсо, мен өзүм деле жазып кетмекмин. Мен атамдан калган эчтеге жок бул кызматтачы. Мен ойлойм негизги себеп ошол болгон. Анткени мага козголгон иштерди, алардын баары закондун чегинде берилген акча каражат болчу. Мен айтат турган нерсе, ар бир тыйынга коргоо министринин бюджетине коргоо министри как биринчи лицо катары акчага кол коет. Мага чейин финансы башкармалыгы бар. Бюджеттин аткарылышын, акчанын туура бөлүнүшүнө жооп берет. Андан кийин юридикалык бөлүмдөр бар. Мыйзамдуу же мыйзамсыз эмес экенин алар текшерип турат. Андан кийинки уровень коргоо министринин орун басары бар. Финансал ошо акча каражат боюнча. Алардын баары мага алып келип, обосновать этип, мыйзам чегинде дегенден гана мен ага кол коем. Бирок иш козголгондон кийин, албетте убакыт өткөндөн кийин бардык иштер жабылды. Анткени эчтеке мындай далил болгон жок да. А мен ошону кандай түшүнсө болот? Албетте булардын баары ошо вертолет менен байланыштуу деп ойлойм го. Жана Дубайда ачылган эсеп боюнча эмне айта аласыз дагы? Ал эсеп баягы белгисиз эле фирмабы же Кыргызстанга байланыштуу бир адамдардын фирмасы же кандай бир? Кыргызстан менен эмне байланышы бар ал фирманын? Бул акча счету мындайча ачылган да. Жана Уганда ортомчу болуп атпайбы? Уганда мамлекети бул вертолетторду алып туруп Сомалиге жибермек болгон. Сомали деген биз баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө граждандык согуш болуп аткан жер. Уганда албетте акчаларды ошол араб мамлекетине котормок болгон. Ал жерден анан Кыргызстанга которулмак болгон. То есть коргоо министрлигине, может быть, башка жактарга мен аны айта албайм. Ал боюнча маалыматым жок. Ал боюнча маалыматым жок. Акыркы кезде коргоо министрлиги боюнча дагы көп талкуу жаралып жатат да. Коргоо министрлиги ошо сиз эң акыркы коргоо министрисиз, андан кийин жоюлуп кетти эле. Учурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы айтып өттү, Минскидеги жолугушууда баягы Кыргызстандын барган Генштабтын жетекчисин кабыл алышпай мындай терс мамиле кылгандай сезим депчи. Сиздин пикириңизде коргоо министрлиги боюнча пикириңиз кандай? Калыбына келиш керекпи? Мен мындай профессионал катары айтып кетсем, мен 38 жыл армияда кызмат кылдым. Аскердик окуу жайларын бүттүм, академияларды бүттүм. Өмүр бою армияда иштедим, эч жайга кетпей. Эми реформа болгон реформа бир аз туура эмес багытта болду деп айтсам болот да. Эмне себептен? Биринчиден, Кыргызстан эл аралык уюмдардын мүчөсү. СНГ, ШОС, ОДКБ деген органдардын мүчөсү. Ал жерде
рабочий орган Совет министров обороны деген бар. Ал жерде ошо Совет министров обороны бул мамлекеттик аскердик саясатты чечүүчү орган болот да. Мына өзүңүз ойлоп көрсөңүздөр. Бардык мамлекеттерден коргоо министрлери кетсе ал жерде. Ал жерде коргоо министрлери болуш керек. Анан биздин генералдык штабтын башчысы болсо, ал жерде өзүн башка сезет. Анткени генералдык штабтын башчысы деген башка мамлекеттерде бул коргоо министринин биринчи орун басарынын статусу болот баарындачы. Ошонун негизинде көп мындай туура эмес жагдайлар түзүлдү деп айтсам болот да. Абилла мырза, мына азыр ушул Канбек Иманалиев депутат көтөрүп чыккандай бул маселе ачыкка чыкты. Анан ошол эле маалда эрте сиз Азаттыкка интервью бердиңиз. Анан социалдык тармактарда буга чейин неге унчукпай отурган деген дагы сын пикирлер болуп жатат да. Буга кандай жооп бере аласыз? Эми чынында биз баарыбыз жакшы билебиз. Ошо 14-15, 16 жылдары бизде кандай мамлекеттик саясат болгон, кандай акыбал болгон. Бул маселелердин көтөргөн бирден бир себеби ушу депутаттар болуп атпайбы. Депутаттар көтөргөндөн кийин анан журналисттердин баары мага кайрылып атат. Ошол мезгилде коргоо министри мен болгом. Сиздин мезгилиңизде болгон экен деп атпайбы. Ошондуктан мен буларга мындай маалымат берип атпаймынбы. Жанагы Кожогуловдун кайра кызматка келиши сизден кийинчи, анан кайра бул иштердин жанданышы, анан жанакы президенттик аппараттын орун басары Сапар Исаковдун, президенттин каттары бул иш баягы жогору жакта эле көзөмөлдөнүп турган дегенге шек жарат. Да, албетте бул Сапар Исаков ошол мезгилде президенттин аппарат жетекчисинин орун басары болгон, ошонун көзөмөлүндө болгон. Ал жыйындарды өткөзгөн, ал бүт переписканы көзөмөлдөгөн. Албетте баары ошол кишинин уюштуусу менен болгон.